Çıkpaysızlar urmatlı cemaat. Çıkыңızlar eме. Polni el jiyildi. Çıkыңızlar da bir barыңızlar ne? Mo traktör keldi cemaat. Hareket kılbaysızlar. Mana biz de geldik, Sinos'tan çıkıp geldik. Hazır mana usul formamaya çıktık biz. El çırkıravat, boldar, iki jetindi ben kulaştap tostum, pagırır çıktı, bol vurdular. Alır kıtıp saldılar. Ana az önceki söyledi, zalda söyledi, jakşı kavun düşünmedi, düşünük berber, durav, kavun sölkep, söyletkise koyuyordu mana. Шашылыш билдирүү ысык көл жана нарында сел жүрүшү мүмкүн. 8 августта туруксуз аба ырайына жана көтөрүп жаткан локалдуу нөшөрлүү жаан-чачынга байланыштуу ысык көл жана нарын облустарынын тоолуу жана тоо этектериндеги райондоруна сел жүрүшү мүмкүн. Дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлүшү күтүлөт. Кыргызстандын жаратылышына суктанган кореялыктардын видеосу тарады. Түштү кореялык белгилүү Мин Кён Ха аттуу бьюти блогер достор менен Кыргызстанга келип, өлкөнүн табиятына таң калып жаткан видеосун көптөгөн көрүүлөрдү чогултту. Блогер кыз досторун ысык көлгө жана жайлоолорго алып барып, ар биринин жаратылышка болгон реакциясын тартып алган. Комментарийлерде Кыргызстанга кош келипсиздер, сиздерге жакканына кубанычтабыз. Кореялыктар биздин жаратылышка суктанышат, биздикилер болсо аларды туурап, аларга окшошкусу келе беришет, өлкөдөн өтөрү жок негизи деп жазышууда. Эске салсак, Мин Кён Ха буга чейин бир нече жолу Кыргызстанга келген. Башлама соода сатуу үчүн протокол түзүлөт эжекеси. Борбордун так ортосунда мыйзамсыз соода жүргүзгөндөргө рейд жүрдү. Бишкек шаарынын Алат аянтында мыйзамсыз соода жүргүзгөндөргө рейд жүрдү. Анда жарандарга протоколдор толтурулуп, айыптар салынды. Mana, söyle. İçip üstü işte. Böyle getir, çıkma. Yok, ya nasıl ya? Ya çıkma da. Nasıl? Ciao. Ya полный игрушка içi. Oşo, böyle getir de. Pasportun nemi alып келсин. Oy, şöyle olasın ya, Mayke. Болса машина жүргөн. Yok, gittim ben. Böyle getir. Ha, çünkü. Жаңы ушинтип кетти. Оны видео тарттырды. Азыр биз сизге протокол түзөбүз. Азыр отырсуз. Протокол түзөбүз. Андан кийин сиз алып кетесиз. Болду, кет. Хорошо, биз алып түзүп, сиз эметиз алып кетесиз. На данный момент производится акт о временном изъятии товаров, так как гражданка КГТ производила торговлю в неустановленном месте, точнее на пересечении улиц. Саламатсыздарбы, урматтуу мекенештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахарова карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун, кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 915 126 73 29. Романтика уюштургусу келген жаран тез жардам мунасын урдап жолугушууга айдап барды. Орусиянын Нижний Новгород шаарында мас абалындагы жаран тез жардам мунасын жолугушууга айдап кетип калды. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазышты. 60 жаштагы жергиликтүү тургун тез жардам кызматынын айдоочусу алаксып, ачкычын от алдыргычка калтырып кеткенин байкап, кырдаалдан пайдаланып жолугушууга чакырган айымын окмуштуудай көрүнүшү менен таң калтырууну чечип, унан уурдап кеткен. Бирок дарыгерлер милиция кызматкерлерине тез байланышып, аны жолдон кармашкан деп айтылат маалыматта. Экспертизанын жыйынтыгында ал адам мас абалында болгон, ага карата уурулук, мас абалында унаны бир нече жолу айдоо фактылар боюнча кылмыш иши козголгон. Уна жарандан конфискацияланып, ооруканага кайтарылды. Романтика уюштургусу келген жаран 5 жылга эркинен ажыратылышы мүмкүн деп айтылат билдирүүдө. Бишкек мэри эл үйсүз калбашы керек. Борбор каланын мэри Айбек Жонушалиев мыйзамга ылайык келбегендиктен үйлөрү бузулуп жаткан жарандардын маселелерин чечүү боюнча өлкө жетекчилеринин кароосуна сунуш киргизди. Бул чечим муниципалитет тарабынан кыска мөөнөттө көп пателүү турак үйлөрдү куруу үчүн жер участоктарын берүү, адилеттүү кезек түзүү, анын ичинде ипотекалык насыялоонун ийкемдүү шарттарын түзүү мүмкүнчүлүгүн карайт. Талкуулоонун жүрүшүндө бул демилге колдоого алынды.
Бүгүнкү күндө муниципалитет бул демилгени ишке ашырууда. Анын жүрүшүндө үйлөрү бузулууга тийиш болгон жарандардын турак жай маселеси чечилүүдө. Алсак мамлекеттик ипотекалык компаниясы аркылуу түндүк айланма жолун реконструкциялоодо үйлөрү толугу менен бузулган 18 жаранга батирлер берилип, дагы 13 жаранга МИК аркылуу батир берүү иштери жүрүп жатат. Биздин жалпы милдетибиз тартипти гана орнотуу эмес, ошондой эле адилеттүү мамилени камсыз кылуу. Президент Садыр Жапаров ар бир кыргызстандык үй бүлө турак жайга ээ болушу керек деген артыкчылыктуу багытты так белгилеген. Биз бул милдетти ишке ашырабыз. Бүгүнкү күндө биз бардык объектилерди Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык келтирип жатабыз. Бирок бул үйлөр жана башка коммерциялык объектилер мамлекетибиздин саясатынын негизинде курулганын унутпашыбыз керек. Муниципалитет мыйзамсыз объектилерге каршы күрөштүн алкагында жарандардын маселелерин, жеке кароо жана үйлөрүнөн ажырагандарды турак жай менен камсыз кылуу үчүн бардык күч аракетин жумшайт деп белгиледи Борбор кала башчысы. 2025 жылдын январь-июль айларында 6300дөн ашык объект бузулуп, 80859 чарчы метр муниципалдык жер бошотулган боюнча жүргүзүлгөн иштерди эсепке албаганда. Жылкы сарайдын чатырына чыгып кеткен. Айылдардын биринде өзгөчө көрүнүш байкалган. Жылкы сарайдын үстүнө чыгып алган. Окуянын видеосу социалдык тармактарда тез тарап, колдонуучуларды таң калтырды. Жергиликтүү тургундардын айтымында жылкы кокусунан чатырга чыгып кеткен болушу мүмкүн. Учурда жылкы аман-эсен жерге түшүрүлгөн. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Мен Шекербеков Мирландын апасымын. Менин балам сколиоз оорусу менен ооруп келет. Баламды дарылатыш үчүн чет мамлекеттен операцияны $18,000 жасатыш керек экен. Мен да ушу баламды дарылатышсам жакшы болуп кетсе экен деген ойдо уйкудан зар болуп уктабай деле калдык. Колубузда жетпегендиктен сиздерден сурап жатабыз. Кайдыгер карабаңыздар кыргыз элим, суранам. Жардам берип коюңуздар ушу балама. 5-10 сом болсо дагы, жок дегенде жакшы дубаңыздарды айтсаңыздар дагы балам жакшы болуп кетет деген ойдомун. Жардам берип коюңуздар кыргыз элим. Бизден кайтпаса да Кудайыман миң эселеп сиздерге кайтсын. Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Шекербеков Мирлан. Сколиоз оорусу менен ооруп келем. 3-4 жылдан бери ошо жардамдашып суранам. Жардам колун сунам дегендерге реквизиттерибиз бар. Баламдын банкы 7235 Мирлан Ш деп чыгат. Россия өлкөсүнөн жардам беребиз дегендерге Сбербанк бар 0600 Самаган деген иним Россияда иштеп жүрөт, ошонуку чыгат. Кайдыгер карабай бизге жардам берип аткандарыңыздарга Кудайыман миң эселеп кайтсын сиздерге. Башламан соода сатуу үчүн прокат болуп жатат. Үзүлөт эжекеси. Ансыз шашыңыз өжеке, не шашқандықсың аны? Тұрау? Өзіңіз қашпай ке. Өлге кетет бұл сөрім. Жоқ, андай жоқ, өлге кетет депші. Мына, ұста еле. Ичіп ұста ой, өлге кетет, шықпай. Жоқ, бияғын ашшы, бияғын. Бияғын шықпайды да. Жауы. Полный игрушка ичі. Ошо, өлге кетет да. Паспорттың неме, ап келсін. Ой, тебе болады сен, майке. Болса машина жүдеуің. Жоқ, кеттім мен. Өлге кетет. Түндік. Жаңа үшін кетті. Оны видео тартылды. Азыр біз сізге протокол түзөбүз. Азыр қойып тұрсыз. Протокол түзөбүз. Андан кейін сіз алып кетесіз. Болды, кет. Хорошо, біз алып түзіп, ал сіз еметсіз алып кетесіз. На данный момент производится акт о временном изъятии товаров, так как гражданка КГТ производила торговлю в неустановленном месте, точнее на пересечении улиц Розбекова. Давайте.
Onu depsesiniz olat. Aldım sen de, aldım. Video oturganlar var. Şuna bakın. Benim bana biz de geldik, Sinos'tan çıkıp geldik, hazır bana usul formamaya çıktık biz. El çırkıra otat, boldar, iki jetindi ben kulaştap tostum, pagrus çıktı, bol vurdular. Alır kıtıp saldılar. Ana az önceki söyledi, zalda söyledi, jakşı kavun düşünmedi, düşünük vermedi. Durağı kavun silkip söyledikçe koymadım, ana ben körü oturdum şunda. Ben çıkıp söylüyordum. Aytım usul bugünkü gün jakşı desek, aytılar Turamesi iş oldu burada hep aytı atatlar özleri. Bana endi yaşaylı bizde hazır üyler biz kirip bir komünattan kirip yaşa oturarız hazır. Bunu şimdi nasıl kılsak kayda orarız biz şu köşede köşede kalırız biz. Kança üylerde buna kelinde kızlar ben sevmeyenler 10 can biz hazır bir nemede. Bana bar kamlise körsündür. Ezeke tupa turusuyla şu ezekenin sözünü kol böyle tuğandar. Şu can konuşsa bardık o şu ezekenin kolda bizge bir kızıl kitap ve birer dakime. Ne de söylesen mizam çekinde biz mizamı kaydan alırız biz. Mizam kim verir bizge mizamı çekip. Şu Sadır Mıkhocaev o kamçıya taşıyıp iltimas selerden süren havuz ona şey bardık o zergete Allah'tan etniski Kırgızlar bir yakılık kılınızlar. Ya ezeki aytkamda turacak getirinizler bir cay tabi yaşayır şu cayınızda. Rahmat tunşalarınızdır.